агайлар ич ара бизде кыйын тренерлер көп да, анан башкы машыктыруучу болсо баардыгыбыз сынайбыз да. Бул эми эмнени кылат экен, бул кандай кылдырат экен. Эми любой агайларга тиешелүү кемчилиги болсо айтышыбыз керек. Чалынган аңдып деген. Анан результат болсо агайлар айтылбайт. Анан болбой калса ошол тренерди базага алып атпайлыбы. Анан баягы тренерский совет кылыш керек. Жалаң тренерлер. Чогултуш керек баарын. Бизде кыйын тренерлер көп да аябай. Мисалы үчүн СССР маалындагы мыкты тренерлер бар. Алар азыр Дордойдо иштеп атат, бирөө аш эле башка жумуш кылып атат. Тренерский совет кылыш керек. Азыр бүттүк өнүккөн маалда жашап атабыз. WhatsApp группа ачыш керек. Анан ошол жерге ар ким өзүнүн оюн, анан планды жазыш керек. Мына мондай тренировка болот. Мисалы үчүн биринчи күнү фокто, экинчи күнү спорт школдо, төртүнчү күнү бул жерде деп. Анан ошол жерге бардыгы барып, балдарын, достойный балдарын алып барып, экзамен катары сынап көрүш керек. Жок, бизде андай эмес. 3 балам бар, мен 3 окуучум бар. Болду ушул үчөөнөн ийгилик жара, калганын эми Аларга спарринг партнер. Спарринг партнер келип кете берет деген ниетте. Ошол эле максат менин.